Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу биздин каналыбызды күзөтүп барып аткан Ала Бука, Чаткал, Аксы район тургундары. Бүгүн Чаткал району Шакафтар шарчасынын Чамашата көчөсүндө турабыз. Ушул жерде үй салганга, жай кылганга жакшы бир ыңгайлуу жер сатууга чыгып атат. Азыр ушул жердин ээсине биз микрофонду сунабыз. Өзү баардык маалыматты берет. Арслан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бул жер жөнүндө маалымат берсеңиз эми ака. Бул жер жөнүндө маалымат, бул жер жөнүндө жер 91-жылы или 92-жылы экен, мен 2-3 класста окучу элем. Но жердин ортосунда, могул жерде чоң дөңсө бар болчу бу жерде. Ошо дөңдү сүрдүрүп, бир жумадан ашык, бир 10 күндөй сүрдүрүп, чекелери деле окшогон эле жери эле дөңсө болупчу. Анан ал жерди полный сүрдүрүп, наракка чейин ошо тегистеп, ошо сай болгон жерлерди да тарсаң, ошо сай болгон жерлерди эле анча эле сай эле, ошо дөңсөнү апарып ошол жака сүрдүрүп тегистегенбиз да. Анан грейдер жүрүп, полный айландырып, грейдер менен тегистеп, ошол 92-жылдары, 91-жылдары атам раматылык жер кылган бу жерде. Анан ошодон кийин жалаң кайракы будай эгилген, бери өзү үлүш жер эмес, кайракы жер. Анан могул жерди тартып өтсөң, могул жерде булак чыккан. Күнбатыш жакта эмне жерден түшкөндө булак бар. Бирок булак бар эле, бирок суу иччи элек биз ал булактан, кичинекейбиз да эми 2-3 класста. Бул жер мурун бассейн болгон. Могу ушул жердегилердин баардыгы эле акелер билет, баардыгы эле билет. Ушул жерден где-то бир ашып кетсе 30 метрге жетпей суу чыгат да бу жерден. Бир 10 метр, 7 метрден суу чыгат, бирок питовый эмес ал. Ал мындай эле суу чыгат. Анан если 27-30 метрге барганда уже иче турган суу чыгат. Мен ал сууларын да бүт сүйлөшүп койдум, Аламкада жана бурт эткен балдар мененчи. Метрлерин да канча акча болот, бүт баарын сүйлөшүп койдум. Анан ушул Канча метрден чыгат экен? Орто эсеппен. 30 деди. 30 дешти өзүлөрү. 25-30 метрден чыгарып беребиз. 80-дик турба менен чыгарып беребиз деди алар. 50-лик турбага могу жерге туура келбей калат, суучу. Ас болуп калат. Ошого 80-дик турбага лайыктап кылып беребиз деди. Анан ошол дөңдөн түшкөндөгү жердеги газык менен буруштагы газыкка чейин 145 метр. Ошо буруштагы газык менен газыкка чейин 135 метр. Бул газыктан газыкка чейин 125 метр. Анан ошол газыктан наркы дөңдөгү газыкка чейин дагы ошол где-то бир 135 метрдин тегереги да, примерно ошондой болот. Анан бу жердин 1 гектар примерно 30 сөтүк, 1 гектар 40 сөтүктүн ошондой чамасын, орто эсеп менен ошондой. Анан ала турган адам, анан Кудай буйруса, суупу, нарак берагын сүйлөшүп алабыз аларды өзүбүз. Жолдору кенен. Жолу мынакей, жолу могу Фелишер Орозеке. Могу Назарматов болуш керек фамилиясы. Ошол сай менен келген бир жол бар. Анан могу Сүйүндүк агайдын үйү, жана Салим эжекейдин баласы. Кызыл шипыр. Жок, беркин изи. Түнкө шипыр. Ооба, түнкө. Анаркы кызыл шипыр Шерзаттын үйү экен. Ошонун экөөнүн ортосунда жол бар. Өзүңөр көрдүңөр, азыр бир 2 метр жол бар, ону бир 3-4 метр кылып сүйлөшүү жол менен аштырса болот ал жерде. Мен ал жерди аштырып берем, Кудай буйруса. Документтери так. Документи так, китеби бар. Ошол 92-ден баштап 98-99га чейин атам раматылык көзөткөнгө чейин биз бу жерге будай эгип иштеткен жер, кый төгүлгөн жер иштетилип, адан бери мына 2000-жылдан бери иштетилбей дың болуп жаткан жер да. Кызыл китеби бар, полный документи өзүбүздүн атыбызда, документ так. Проблема болбойт. Ал документ жагынан проблема эч кандай болбойт. Эми телефон номерди айтыңыз. Эми телефон номерим 0505 13 09 82. WhatsApp бар, а? WhatsApp ушул номерде. Түз чалганга да болот. Түз чалганга да чала берсин. Баазын канча коебуз? Баазын эми биякта
классташтары менен, туугандар менен, акелери менен, бир туугандар менен сүйлөштүм. Баазын жеңил эле койдук. 5,5 миллион сом деп койдум баазын. Если суу чыгарып, тозуп, тияк бияк кыла турган болсом, баазы бир аз көтөрүлүп кетчүдөй. Ошон үчүн мындай көп жана кылбастан азыр 7-8 сөтүк жериң эле миллион болуп атпайбы? Туурабы? Ага караганда бул жер бир аз чоңураак жер болгон үчүн ошо 5,5 миллион сомго койдук. Анан окончательно эмес, сүйлөшөбүз. Кудай буйруса келишим түрдө кылып берем. Жакшы. Кудай кыласа. Анда ишиңизге ийгилик. Ошол жериңиз тезирээк сатылып, иштериңиз жеңилдеп калдын, а? Силерге да рахмат. Чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, кимге ушул жер кызык болсо, телефон номерге, экран алдында телефон номерге байланышка чыгып, соодалашып алсаңыздар болот. Келишимдүү баа койду, мынакей.